Урматтуу төралкылуучу, урматтуу судьялар, силерге сөзүм жок. Мен учурдан пайдаланып, элге кайрылгым келет. Айтылган 3 күндөн кийин жаңы жыл. Алтын энекем, жубайым жан эркем, кызым, уулум мени кечиргиле. 2 жыл жаңы жылды силер менен боло албадым. Силер менин байлыгым, бактымсыңар. Мен силерди жакшы көрөм, жаңы жылыңар менен. Бул бийликтин тушунда мени түрмөдө отурганыма 335 күн болду. 335 күн. 2 жыл жаңы жылды мен түрмөдө тосудум. Төңкөрүшкө ишке ашпай, бийлик эмне кыларын билбей калды. Айлалары кетип. Бүгүн абактагы ар бирибизге 2-ден 3-төн жалган кылмыш ишин табуу аракети жүрүүдө. Тарыхта биринчи жолу саясий оппозицияны жапырт жаап, андан кийин жок кылмыш ишин издеп жатышат. Бул абсурд. Президент Жапаров курултайда кийин кабар агенттигине маалымат берди. Не дейт? Кылмыштуу топ портерге элди жүктөп келүүнү көздөгөн, элине мал беледеп, бир эмес 2 жолу элге жан салды. Бул жалган, толук жоопкерчилик менен айтам. Президенттин айтканы жалган. Анткени комитеттин жыйынында мен айткан. Митинг бул оюнчук эмес, туугандар. 15 000 киши чыгарабыз деп, 200 кишини портердин артынан салып келгендерди көргөнбүз деп Өмүрбек Бабановду мисалга келтирген. Менин ал айтканым менин телефонума жазылган. Үйүмө тинтүү келгенде ал телефонун табылбай калган. Мен ал записти сотто чыгарам, ачыктайм. Ошондо президент Жапаров элге жалган, туура эмес айткан үчүн уят болот. Ал эми президентке жалган маалыматты жеткирген тергөө, урматтуу төралык кылуучу, шылдың болот, жооп бериши керек. Ушул мыйзамсыз ишти токуп, мыйзамдаштырып берген прокурорлор, соттор жооп бересиңер акыры. Кыргыздын жери кыргыздыкы деп чыркыратып чындыкты айткан үчүн түрмөдө отурабыз. Уятыңар болсо жок дегенде аялдарды бошотпой койбойт белеңер. 72 жаштагы менин энем менен тең эне отурат түрмөдө. Мына мен менен келди Перизат Суранова, носилка менен алып келишти. Араңдан зорго жүктөдү машинага. Аларды эмне кармап отурасыңар? Анткени силерге 7-чи кабаттан буйрук келген. Анткени силер бир гана президенттик администрацияны угасыңар. Кама дегенди камап, чыгар дегенди чыгарасыңар. Бирок бул күндө өтөт. Кимдин ким экени, кимдин душман экени аныкталат. Бүгүн урматтуу эл журт, СИЗОнун 3-чү кабатында өзүнчө бир целый блокто кемпирабад боюнча камалгандыр отурабыз. Түрмөдө бүгүн орун жок. Айрымдар зыркырап ыйлап отурат, сыздап отурат, муздактып отурат. Котороюн десе камера жок башка. Мына авторитаризмдин, чыныгы саясий террордун күчү ушунда жатат. Эч күнөөсүз. Мына прокурор айтып атат, оор кылмышка күнөөлүү деп. Эмне кылмыш кылдык, айтып бергилечи. Жерни, кемпирабадты бербегиле. Берсеңер да ойлоңуңар деген үчүнбү? Жерне конституцияны шашылыш кабыл алып атасыңар. Бул авторитаризмге алып келет. Сөз эркиндигин чектейт. Адамдын эркин ойлонуусун чектейт. Деген үчүн камадыңарбы? Маңдайдагы прокурорлор, качып жүргөн тергөөчүлөр, баарыңар башыңар менен жооп бересиңер. Бул күндөрдө өтөт. Түбөлүктүү бийлик эч качан болгон эмес. Соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр силерге наалат. Чечим боюнча айтып атам. Мен силерге кайрылган жерим жок. Силердин кандай чечим кабыл алганыңарды мен билем. Урматтуу судья, жада калсаңыздар матчаны чечип коюп чечим кабыл алсаңар да жарашат. Ушул кырдаалга келип калды Кыргызстанда. Ким адилеттүүлүк чындыкты айтса, дароо түрмөгө отургузуп атасыңар. Кымындай болгон балдар отурат. Түрмөнү көрбөй турган балдар. Мамлекетке кызмат кылуучу, жап-жаш болгон балдар түрмөдө отурат. Урматтуу президент,
Мынау чечимиңиз туура эмес болуп атат. Же мынау боюнча маалымат берип коюңуз деген үчүн отурат. А силер ушуну мыйзамдаштырып, баарыбызды түрмөгө камап отурасыңар. Мен соттордон эч нерсени суранбайм. Анткени мен билем, даяр протоколду чыгып, келип гана окуп коюңар кажет. Мен болгону элмен кечирим сурайм. Кагылайын кыргызым, мен кечирим сурайм. Кемпир-абакталып кала албадык. Элге маалыматты жеткире албадык. Элим түшүнбөдү. Бүгүн билбейсиңер, эртең өкүнөсүңөр. Эртең өкүнөсүңөр, бүрсүгүндө ыйлайсыңар. Мына ошондо кимдин душман экени аныкталат. Мына ошондо кимдин ким экенин билесиңер. Учурунда Садыр Жапаровду да ушундай абак алып келип, ушундай торгойдой кылып торго тургузуп, чыркыратып үй бүлөсүнө илятып камагансыңар. Бир түндүн ичинде аттап бердиңер. Так ошондой көрүнүш кайталанат. Бирок кеч болот. Биз түрмөгө отурабыз, чыгабыз. Кудай кааласа аман болсок чыгабыз. Бирок жерибиз кетти. Бүгүн сөз эркиндиги чектелди. Адамдын эркин ойлоосу чектелди. Демократия бүгүн бузулду. Андыктан убакыт албастан тезирээк чыгып, тезирээк чечимдерди окуп, мени кайра ордума алып барып коюңар деп суранат.